Мен чоң кубанычтамын. Аскар Салымбеков бир кезде Дордо идеясын тапканда башында өзү билди беле билбеди, мүмкүн биле баштады, акча чөйрөй баштады. А бирок башка эл анча көп түшүнө албады. Анан кийин фактка айланды да, Кыргызды дүйнө соодасына 100 миңдеген адамдарды бутуна тургузуп жана аралаштырып, сооданы таанытуу жолуна тез эң биринчилерден болуп Борбор Азияда биз кирип кеттик. Борбор Азиядагы эң чоң базарлар Кыргызда пайда болду. Эң ийгиликтүү Кыргыздын идеяларынын бири акыркы 10 жылдыктарда бул Дордо идеясы болду. Бүгүнкү күндө ТЭТ бул идеясы экинчи эң ийгиликтүү, эң маанилүү улуттук идея болушу мүмкүн. Бул үмүт. Мен бүгүн чоң үмүттөмүн. Дордо идеясынан кийинки маанилүү, маңыздуу улуттук идея ТЭТ идеясы болоруна мен көзүм жетип турат. Мен тилегим бар, үмүтүм бар. Бүгүнкү күндө мен эгерде жаштарды сындасам, тандасам өзүм, биринчиден алардын дипломун, аттестатын карабайм. Мен алардын ОРТ баасын карайм. Экинчи, алар эки сандууга көбөйтө алабы, көбөйтө албайбы? Тез аранын ичинде. Көпчүлүгү көбөйтө албайт. Бирок көбөйтө алгандар бар. Үчүнчүсү English. Жок дегенде мен билген деңгээлде. Бул ортоңку деңгээл. Эң маанилүүсү бул улуттук идея. Анткени дүйнө жүзүндө эң алдыңкы жаштар жана орто муундар жана интеллектуалдуу адамдардын бардыгы тең көп жылдан бери ТЭТ аркылуу баарлашып калган. Дүйнөнүн бүгүнкү күндө интеллектуалдардын коломтосу бул ТЭТ. ТЭТ Кыргызстанга да келди. Өзгөчө акыркы жылдары 3-4 жылдан бери аябай көп катышып угуп жүрөсүздөр. TEDx көбөйүп барат. Бирок ТЭТти жумалык ТЭТ KG'ге айландырган Аскар Салымбеков менен демилгечилери миң эрте ыраазычылыгым бар. Бул бизге эң керектүү жана өз убагында мен муну күткөн да эмесмин. Ушундай тез келип калат деп мен чоң кубанычтамын. Мен мүмкүн акыркы көп айлардан бери мынчалык чоң жаңылыкка, биздин шаарыбызда болгон жаңылыкка эч кубана албай күтүп жүргөн бир эңсем бар эле. Чоң рахмат. Күтөм. Дагы үмүтүм бар. Дагы болсо кошулам, дагы болсо колуман келген ушул ишиңерге такай колдоочулардын бири болом.